Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайырдан эле Ош реклама каналы. Бүгін 28 январь 2025 жыл мен сіздерге Юго-Востокто жайгашкан сатылуучу өтө сонун квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Бул квартира менимче көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек туғандар. Мына бул бөлмөлөрүнүн көрүнүшү келип эле жашай бере турган даяр квартира. Тех паспорту бар. Отоплениясы дагы мощный иштейт экен. Ремонтуна сөз жок. Көрүп аткан буюм-тайымыңыздардын бардыгы калтырылат. Эч нерсе алып кетпейм деди. Видеонун аягына чейин сабыр кылып көрүңүздөр. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат тугандар. Эйсин номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Дареги, мен турган жер Юго-Восток. Сатылуучу жанагы 4 бөлмөлүү квартирабыз болсо ушул жаңы новостройка домдо жайгашкан. Бул Петрова көчөсү. Ылдый тарапка жүрүп бара турган болсоңуздар Исанов көчөсү менен кесилишет тугандар. Ориентирди сиздер Юго-Востокто бир эле жерде жайгашкан ушул Акниет маркетин алсаңыздар болот. Ошонун жанында эле мына домду көрүп аласыздар. Бул дом эмес тугандар. Нол жанында болуп калат. Ушул жаңы новостройка домдун биринчи подъездинде 10-чу кабатында сатылуучу квартирабыз жайгашкан. 10-чу кабатка чыгасыздар. Лифт иштейт. Лифттен чыгып эле оңго бурулуп, квартиранын эшигин ачып кирип келе бересиздер. Подъездеринде дагы камералар бар экен. 4 бөлмөлүү квартира. Жалпы аянты 116 квадрат метр. 116 квадрат метр. Тех паспорту бар. Сатылган себеби ээлери толугу менен жумуштарына байланыштуу Бишкекке көчүш керек экен. Ошол себептен эле сатып атабыз деди. Аянтын айттым, 116 квадрат метр. Тех паспорт бар. Коммуникация бардыгы бар. Отопление дагы мощный иштейт экен. Так, квартирага кирдиңиздер, ал жактан. Так. Нол бөлмөдөн баштай берейин. Бул эң чоң бөлмөсү, конок бөлмөсү. Ремонтторуна сөз жок тугандар. Өтө сонун. Отоплениянын чоң батарейкалары орнотулган, бардыгы жакшы. Буюм тайымдардын бардыгы сиздерге Кудай буюрса калтырылат. Анан бул жака жүрүп келе турган болсоңуздар экинчи бөлмөсү. Бул менимче бир офис сыяктуу окшойт тугандар. Сабак же бир жумуш кыла турган комната экен. Мына шкафтарды караңыздар. Бардыгы жаңы. Бардыгы размерине ылайыкталып жасалган. Анан жакшы жер отоплениянын эң узуну коюлуптур тугандар. Стаяктар жаңы. Күнгөй бетте дагы жайгашыптыр тугандар. Так, көргөзүп бердим а? Бул ошондо бир офис сыяктуу комната экен. Эми жүрүңүздөр тугандар. Так. Кухнясынын аягында көргөзүп берем. Так, бул ошондо 3-чү комната. Менимче бир детский комната кылып койсоңуздар деле жакшы болчу да. На. Өтө кеңири, өтө сонун. Мындай кысылбай кеңири жашайсыздар, жер үй сыяктуу кылыпчы. Бул ошондо 4-чү бөлмөсү, менимче бир спальня окшойт а. Так. На. Бардыгы жакшы. Аянты 116 квадрат метр. Бул спальня. Тугандар. Санузелге нол эшик менен же калсаңыздар нол жакта эшик менен кирип келе бересиздер. Эки эшиги бар экен. Душевой кабина бардыгы жайында. Анан тугандар мына кандай ушундай печкасы дагы бар экен. Ушул печка менен дагы жылытылат экен тугандар. Өтө жакшы. Бул неме окшойт менимче. Ушул жерден жандырып койсоңуздар жылый берет. Так. Эми так, кухнясын көргөзөйүн, жүрүңүздөр. Так. Жеңелерибиздин экинчи офиси. Уборка кылып койгонбу? Билбейм, кыскасы таптаза экен тугандар. Бул жакта деле газ бар экен. Бул жак балкон болуп калат. Эми көргөзбөй эле коеюн, закрытый балкон, кийин келип көрүп кетесиздер. Таптаза тугандар. Эч нерсе кылыштын кереги жок экен. Ушундай. Так. Анан ака? Мына санузелде печка турат го, кандай болуп калат? Санузелде печка турат го? Газ менен иштейби же кандай? Ток менен. Автономдун жана Азыр домдун өзүнүн немеси бар, отоплениясы бар. Бизде октябрда жанат го. Болду. Обогреватель себастан жайып койсун, толдун. Болду. Мына тугандар, негизи домдо отопление бар, мощный иштейт. Бирок
кээде кыш эрте келип калат, билесиздерби? Октябрда суук болуп кала турган болсо, отопление жок болот ал убакта октябрда. Бул жактан включать этип койсоңуздар, уже кадимкидей отоплениянын батарейкалары электрический ысый берет экен, жылый берет экен. Тонар түшүндүңүздөр, а? Жакшы, өтө сонун. Бу октябрда суук болуп калса, обогреватель сайып отурбайсыздар. Ушул жерден эле включатель жандырып койсоңуздар, порой отоплениянын бардык батарейкалары бардык бөлмөлөрдө жылый берет. Ушундай. Так, эми бул ажатканасы. Отдельно раковина, аристон бардыгы бар. Санузел мына жакта экен, көргөзмө. Эми донор 116 квадрат метр, 4 комната, техпаспорты бар. Сатылган себеби Бишкекке жумуштарына байланыштуу кетиши керек экен. Ошол эле себептен сатып деди. Баасы канча дей турган болсоңуздар, $90,000 бааланды. Анан дагы бир аз кеми бар. Сойлашып көрөсүздөр. Анан бул жерде буюм тайымдардын бардыгын калтырат экен. Эми булардын баарын Бишкекке алып кетпейт да. Ошол информацияны дагы эске алып коюңуздар.